себептер менен келип басты. Жалгыз таягын сүйлөгөн. Азыркы парламент эки чоң чекелик иш кылды деп ойлойм. Биринчи 16-жылы конституцияга каршы келген конституция кабыл алынып атканда антиконституциялык конституцияны кабыл алып берген, билип туруп. Себеби 6 миллион ел 20-жылга чейин өзгөртүү кирбесиңдер деп ош берген. 89 депутат ошону салды. Экинчи, мамлекеттин негизги саясий ордосу болуп, силер камалып аткандын чукуп отуруп энди. Бүгүнкү күндө эң ушу эң биринчи посадкадан кеткендер Карибеков 2 статья менен отурат. Кулубаев, Текебаев, Чотонов, ушу эме Жапаровтар отурушат. Мен ойлойм бардыгы булар убагында бир ой менен, бир жол менен, бир мыйзамды тебелеген жол менен булардын бардыгына ушу үстүнө иш козгоп туруп камакта жатканына болуп атат, эми четинен чыгып атышат. Ушу фальсификация кылган следовательдер, прокурорлор биз отуруп санадык, бир 120дан ашып кетип атат. Ошо бардык, ошо жанагы бардык саясаттык кууntукка эметкенде бир 120. Мына бүгүн реформаны жасайбыз десе, ошолорду специальный комиссия, специальный госорган комиссия создавать этип алып туруп, ошолордун канча кандай мыйзамдарды бузду, ал көрүнүп турат, ага деле эметип алып туруп, ошолордон баштаса, мен ойлойм, жалпы коом ишенет, президент кылган ишине. Коом ишенсе, жалпы бул реформаны дагы жүргүзгөнгө жеңил болот.